Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутаттар бир катар мыйзам долбоорун карады. Жыйындын жүрүшүндө төрага Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстанда өзгөчө борбор калаада тейлөө кызматындагы баалар асман чапчып кеткенин айтып чыкты. Спикер биздеги баалар дүйнөдөгү мегаполис шаарлардан Стамбул, Москвадан ашып кеткенин мисал келтирди. Биздин Кыргызстанда, анын ичинде борбордо тейлөө кызматтарынын баалары өтө кымбаттап кеткен. Бул жерде рентабелдүүлүктү караш керек. Ошол эле кафе, ресторан, чач тарач, такси кызматы, жана башка тейлөө кызматтарынын бардыгы мындай эби жок кымбаттап кеткен да. Силер ушуга бир сыйра мониторинг кылышыңар керек. Сөзсүз түрдө азыр биздеги баалар дүйнөдөгү мегаполис шаарлардан ашып кеткен учурлар. Ошол эле Стамбулдан, ошол эле Москвадан кымбат тейлөө кызматтарынын баалары. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчиси Жeenалы Орозбаев абалды көзөмөлгө алып жооп берерин билдирди. Төрага бул боюнча карайбыз, жана азыр карап тапшырма берилди. Ал боюнча жооп беребиз. Ал арада депутат Кундузбек Сулайманов мурдагы министр Алымкадыр Бейшеналиевдин сунушу менен кабыл алынган мыйзамды жокко чыгарууну сунуштады. Айтымында экс-министрдин сунушу менен мамлекеттик ооруканалардын жетекчилерине жеке клиникаларда иштөөгө тыюу салынган. Бирок ал чечим шашылыш кабыл алынганын билдирип, дарыгерлерди жеке клиникаларда иштөөгө кайрадан уруксат берүү маселесин көтөрдү. Биз баягы врачтардын жана директор центрлерди, заведующийлерди биздин мурунку министрдин сунушу боюнча мыйзам түрүндө кабыл алып койгонбуз. Башка часть менчик клиникаларга иштебесин депчи. Ушуну кичине эртерээк кабыл алганбызбы деп сунуш киргизип атам да, ушуну кайра карап чыксакпы депчи. Себеби дегенде могу директорлорду болуптур жеке менчик клиникаларга иштебесин деп, анан мына заведующийга чейин түшпөсөкпү деп ойлоп атам. Себеби дегенде азыркы мына райондук больницалардын бардыгы айылдык больницаларда керек болсо, ошол жердеги ачылып калган клиникага бара албай калышты да. Ошондуктан частный клиника көп кетип атат. Биздин мына мамлекеттик больницаларда врачтар практически уже чындап эле кетип атышат. Андан сырткары жогорку кеңеш нотариалдык иштин маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоорун экинчи окууда карап кабыл алынды. Аталган мыйзам долбоору сот жүгүн оптималдаштыруу максатында иштелип чыгып, сот тарабынан каралып жаткан буйрук өндүрүшүнүн 7 категориясын нотариустардын компетенциясына өткөрүп берүү боюнча өзгөртүүлөр каралган. Ушу сунушталып жаткан мыйзам долбоордо нотариалдык буйрук бул ошол аткаруу механизмин ошол жанакы талашсыз иштерди ошол нотариалдык институтка которуп берүү, өткөрүп берүү болуп атат. Бүгүнкү күндө бул институтту сот органдары алып барат. Ошондо бул мыйзам долбоору күчүнө кирген учурда талашсыз иштерди, ошо талашсыз иштердин 7 категориясын биз сунуштаганбыз. Алиментке колдонобуз. Алиментке колдонобуз. Анан акча каражаттарын ошо төлөмдөрүн боюнча эгерде эки тараптын ортосунда ошол карыз өндүрүү маселеси болуп калса, ошол жакка көрсөтүлөт. Талкуу учурунда депутаттар нотариалдык буйрук жөнүндө ченемди ишке ашырууга байланыштуу коррупциялык тобокелдиктерге жол бербөө үчүн айрым ченемдерди деталдаштыруу зарылдыгын белгилешип, жарандардын нотариалдык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу маселесине да көңүл бурушту. Биз нотариустерге мындайча айтканда биздин ишенген соттордун бир жумушун алып, полномочиясын нотариуска берип атабыз да. Биз соттор адилеттүү чечим чыгарыш үчүн жогорку соттун сотторун даже биз өзүбүз жогорку кеңеш бекитип беребиз. Өзүбүз бекитип беребиз. Ал эми нотариат болсо, алардын кызматкерлеринин менюсу аркылуу лицензиясы менен гана бекитилет. Ал эми азыр бул мыйзам менен биз ошол нотариуста иштеген кызматкерлерге буйрук чыгарганга полномочия берип атабыз. Урматтуу депутаттар, ошону ойлонуп коюшубуз керек. Мен мыйзам долбоор негизинде мындай өзгөрүшүнө каршы эмесмин, бирок нотариатта иштеген кызматкерлер буйрук чыгарып, бир тарапка чечим чыгарып, сеники туура эмес деген жакка барган бул адилеттүүлүккө жатпай калат. Элдин арасында наразычылыкты туудуруп коебуз, жаратып коебуз, урматтуу депутаттар, бул мыйзамды кабыл алсак. Ал арада төрага Нурланбек Тургунбек уулу сот департаментинин башчысы Жылдыз Рыскулованы аты жөнүн кыргызчалоого чакырды. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын орун басары
Рыскулова дыжылдыс дыжакшылык овна. Дыжылдыс жакшылык овна. Ушуну өзүңүз эле жакшынакай кылып кыргызчалатып албайсызбы? Уят коем. Сиз өзүңүз келеген департаменттин директору болсоңуз, сиздин ата энеңиз жылдыз деп, жакшылык деп, сонун ысымдар менен атаган экен. Эми ушуну дыжылдыс жакшылык овна деп окушум керек. Ушуну эске алып башкаларга үлгү болсоңуз. Ошондой эле эл өкүлдөрү бүгүнкү жыйында калктын радиациялык коопсуздугу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө байланышкан мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Андан сырткары эсептөө палатасынын аудиторун кызмат ордунан алуу жөнүндө маселени карап бошотуу чечимин колдошту. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек. Элвира Жыргалбековна киришсин анда.